Не зря говорят, что кто рано встает. Эрте турган адамга Кудай берет деп бекеринен айтылбаса керек. Бардык ишти эртең менен баштаган жакшы. Баары алдын ала түзүлгөн план боюнча жүрөт. Эртең мененки өзгөчө маанайда маанилүү. Именно раннего утра. Баары жакшы, баары сонун иштеп жатабыз. Азыр кичинекей нандар бышырылып жатат. Бүгүнкү планда 3000 бөлкө. Бүгүн чиабаттанын 700 даанасы чыгат. Баары график боюнча жүрүп жатат. И в 2018 году, когда мы переехали уже в Астану, 2018-жылы биз Астана шаарына көчүп келгенде мен дүкөндөрдөн жакшы нан издей баштадым. Анткени менин балдарымдын тамак ашка болгон аллергиясы бар эле. Мага табигый таза нан керек болчу. Дүкөндөрдөн андай нан таппай, өзүм бышырууну чечтим. Ошондо мен ачыткы деген нерсени биле баштадым. тогда я узнала, что такое закваска. Көптөр унутуп бара жаткан салттар кайрадан модага айланып жатат. Балким биздин баалуулуктарыбыздын мааниси ушунда болсо керек. Баарынан нан улук дегендей, азыркы учурда айрым адамдар ундан жасалган азыктарды зыяндуу деп эсептеп, дени сак тамактанууга өтүп жатышат. Бирок биздин программабыздын каарманы салттуу рецепттерди заманбап технологиялар менен айкалыштырып, нан бышыруунун жаңы ыкмасын ойлоп тапкан. Я начала искать курсы, где меня обучат. Мен атайын курстарды издей баштадым. Ошондо Орусиядан ачыткы менен иштөөнү үйрөткөн мугалим таптым. По хлебу на закваске. Привезла я ее в Астану, обучилась сама и собрала группу. Башында балдарыма жана туугандарыма үйдө нан бышырып берчүмүн. Кийин кошуналарга да тараттым. Ошол учурда биринчи сатууларыбыз башталды. Родственников, потом начала угощать соседей. Уже пошли первые продажи. Потом выкладывала фотографии. Андан кийин Инстаграмга сүрөттөрдү жүктөй баштадым. Курбум байкап калып, чакан набайкана жана кофейня ачалы деп сунуштады. Пекарню у дома. И вот в 2018 году, 1 августа, мы открываем. Ошентип 2018-жылдын баш 10 айынын биринде үйдүн жанынан кичинекей набайкана менен кофейня ачтык. Ошол убакта күнүнө 50-70 даана нан бышырар элек. Алгачкы кардарларыбыз жана өнөктөштөрүбүз дени сак азык саткан дүкөндөр болгон. В 2019 году я съездила обучаться в Европу. 2019-жылы мен окуу үчүн Европага, Барселонага бардым. Ошол жылы күйөөм экөөбүз бирге барып, жаңы технологиялар боюнча окуп келдик. Европейское оборудование. Уже другой технологии хлеба. Привезла это все на свое производство. Европалык жабдууларды көрүп, дароо жакшы жабдууларды сатып алдык. Ошондон тарта чоң көлөмдө өндүрө баштадык. Пошли большие объемы. Эң басында биринчи коркунучтуу болду, кыйын болот деп ойладык. Башында жүрөксүндүк, кыйын болот деп ойлогонбуз. Бизнес деген тобокелчиликтин иши эмеспи. Мунун баарын ойлоп чыктык. Набайкана ачуу башында абдан кыйын сезилди. Өзүм улуттук компанияда иштейм. Дайыма жанында боло албайм деп да ойлондум. Өзүм техниканы жакшы көрөм. Ошол жабдуулардын колдонмо нускамаларын окуп, изилдеп, техникалык жактан жардам бердим. Кечкисин жумуштан кийин бул менин милдетим болчу. Башында айдоочулар да жок болчу. Пандемия учурунда нан ташый турган адамдар табылган жок. Ошондуктан нанды өзүм таратып жүргөм. Шопырлар болгон жок го. Сонун көмөктөшүп жүрдүм, өзүм машиналар менен тасып нанды. После пандемии Пандемиядан кийин Астанада чакан бизнес көп ачыла баштады. Ошол кезде биздин кофейнянын иши жайлады. Буйрутма да, киреше да азайып кетти. и мы уже не справлялись с конкуренцией. Сол кезде айылым өтө катты. Ошол учурда жубайыма ишти жүргүзүү абдан оор болуп калды. Биз бизнес жабылабы деп да ойлодук. Экөөбүз кеңештик. Нан ар дайым керек. Нанга суроо талап дайыма бар. Айрыкча пайдалуу нанга. Сол шештик, сол нанды пысыруу керек деп. Наш хлеб искали, требовали магазины. Биздин нанды дүкөндөр издеп, суранып жатышты. Адамдар да биздин нанга көнүп калышкан эле. Биз глютенсиз нан бышырабыз. Бул аутизм менен жабыркаган, глютенге аллергиясы бар балдар үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан өндүрүштү токтотууга болбой турганын түшүндүк. Анан биз толугу менен нан өндүрүү менен алектенүүнү чечтик. И тогда мы решили, что мы будем заниматься только хлебом.
Адам жан дүйнөсүнө жаккан ишти тандаса, анын эмгеги дайыма урматка татыктуу болуп, иши сөзсүз кирешелүү болот. Анель Рзинанын бизнес баштоосунун негизги жана талашсыз себеби үй бүлөнүн жана балдарынын ден соолугуна кам көрүү болгон. Башында ал өзү бышыргандан менен үй бүлөсүн гана сыйлачу. Ал кезде бул үйдөгү иш чоң бизнеске айланаарын ойлогон эмес. Бирок Анельдин максаттары бир гана материалдык пайда табуу эмес, ал иш аркылуу коомго пайда алып келүүнү көздөйт. Очень большая проблема именно Азыр балдардын арасында өнүгүү кечигүүсү, сүйлөөнүн жай болушу, аутизм сыяктуу көйгөйлөр абдан көбөйдү. Учурда дарыгерлер да дары-дармек ичүүдөн көрө жашоо образын өзгөртүүгө басым жасаш керек деп айтып жатышат. Спорт менен машыгуу керек. а вот именно улучшить образ жизни. Спорт. Мы поддерживаем. Биз спорттук иш-чараларды колдоп келебиз. Ал иш-чараларда биз дайыма кардарларыбыз менен баарлашып, нан тандоодо курамына көңүл буруу керектигин түшүндүрөбүз. Нандын курамы мүмкүн болушунча жөнөкөй болушу керек. Биздин нанда эч кандай химия жок. Жөн гана ун, суу, туз, шекер да кошпойбуз. Соль. Все. Даже сахар мы не ложим. Ал коомдук жашоого активдүү катышып келет. Өзгөчө дени сак жашоо образын жайылтуу багытындагы долбоорлорго кошкон салымы чоң. Ар кайсы жерде Анель чыныгы нан тууралуу, анын пайдалуу курамы жана рецепттери тууралуу маалымат менен бөлүшөт. Дарыгерлер да анын токочтору чынында эле ден соолукка пайдалуу экендигин мойнунга алышкан. Чыныгы баалуулук дайыма өз кардарын табат эмеспи? Адистерин сунушу менен Анельдин кардарлары да көбөйө баштады. Суроо талап көбөйгөн сайын талап да өсөт. Мындай шартта ийгиликтин жалгыз ачкычы бул өнүгүү, көндүмдөрдү өнүктүрүү. Анель бул чындыкты жакшы түшүнүп калган. Бизнес начинать очень... Бизнес баштоо абдан кыйын, айрыкча мурда эч качан бизнес менен алектенбеген адамга. Кыйынчылык бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө, жеткирүүчүлөр, кардарлар менен макулдашууда, маркетингди, сатууну түшүнүүдө, команда түзүү абдан кыйын. В продажах, команду строить, командообразование. Это очень сложно. Тем более сейчас... Айрыкча азыр дүйнө бат өзгөрүп жатат. Ата-андаштар да көп. Сен дайыма өнүгүп турууга тийишсиң. Кыйынчылыктар дайыма болот. Аларды жеңиш керек. Сага жардам бере турган адамдарды табуу керек. Находить людей, которые тебе помогут. На производство очень тяжело брать. Өндүрүш жаатында кызматкерлерди алуу абдан оор. Биз жарыя беребиз, адамдар келет. Биз аларды нөлдөн тартып үйрөтөбүз. Кээде тажрыйбалуу набайчылар да келишет, бирок алар биздин технологияны билишпейт. Ошондуктан биз аларды толук үйрөтөбүз. Они не знают нашей технологии, нашего производства. Мы полностью обучаем. Ушундайдын экинчиси керек эле. Аны ойлонуштуруу керек. Ошондо жумуш тез болор беле. Алексей менен сүйлөшүү керек. Эмне дээр экен? Бизнес бул тобокелдикке жана сыноолорго толгон жол. Ийгилик ар дайым туруктуу боло бербейт. Кээде чыгымдардан улам ишти таштагың келет. 2022 жыл Анель үчүн дал ошондой оор жыл болду. Карыздар көбөйүп, чоң эмгек менен ачылган набайкана жабылуу алдында турду. Бирок жолдошу экөө кайрадан бизнесин көтөрүүгө бел байлашты. Убыток у меня почти 10 миллионов. Тогда я просто сидела и думала, хорошо, я... Менде чыгым дээрлик 10 миллионго жакын болчу. Ошондо жөн гана олтуруп ойлондум. Макул, азыр жапсам, анан мен эмне менен алектенем. Анан түшүндүм, мен баары бир нан бышырам. Баары бир бир аз убакыт өткөн соң ушундай өндүрүштү кайра ачмакмын. С мужем. И я говорю, давай я попробую еще. Жолдошу менен сүйлөштүм да айттым. Кел, мен дагы бир жолу өндүрүштү калыбына келтирип, тиричиликти жолго салып, бизнести көтөрүп көрөйүн. Бизнес. Мои дети были как курьерами. Дети помогали упаковывать хлеб. Балдарым курьер сыяктуу жардам беришти. Нанды таңгактоого жардам беришчү. Азыр балдарым чоңоюп калды, 20 жашта. Балам мага бухгалтерия жагынан жардам берет. Ал бухгалтер экономист адистиги боюнча окуп жатат. Ал мага IT программалар боюнча да жардам берет. В IT-программах мы полностью автоматизировали учет. Биз эсепке алууну толук автоматташтырдык. Бизде абдан жакшы эсеп программасы бар. Баары ачык айкын. Ар бир кызматкерибиз IT программаларга кире алат. Бул бизнес процессин көзөмөлдөөгө жардам берет. Помогает контролировать бизнес.
Көптөгөн ишкерлер сандардан коркушат, бирок бул сандардын артында жөн гана эсеп эмес, бизнестин өзөгү, анын өсүүсү жана түшүүсү, кирешеси менен чыгымы жатат. Ал эл бул сандардан коркпойт, тескерисинче иштин чыныгы абалын баалап, ошол сандарга таянып так пландарды түзүп, келечек максаттарын коет. Ал эми мамлекет тарабынан чакан жана орто бизнести колдоо анын иши үчүн чоң стимул. Дал ушул колдоонун аркасында ишкер өз бизнесин өнүктүрүп жатат. Государство всегда помогает бизнесменам. Мамлекет ар дайым ишкерлерге жардам берет. Биз ачылганда алгачкы 3 жылда салык төлөгөн жокпуз. Бул бизнес үчүн чоң жардам болду. Очень помогло бизнесу. В 2024 году мы получили 2024-жылы Дамуу фондунан насыя алдык. Бул каражатка жабдуулар, таңгактоо жабдуулары, кошумча желдетүү системасын сатып алдык. Пайызы төмөн насыя берүү аркылуу мамлекет чоң колдоо көрсөттү. поставили 8% кредит. Это очень хорошая поддержка от государства. Чиабаттанын көлөмүн кандай кыла турган болдуңар? Ошону ойлонуп жатабыз. Ал кол менен кесилет да. Анда тилип кесүү кыйыныраак болчудай. Атайын формага салып дайындоого болбойбу? Спрос основной идет на Негизги суроо талап Бородин нанына чиабатта жана ашкабак кошулган нанга, ошондой эле кара гречкадан жасалган нанга. все в основном стараются брать гречку, потому что она, во-первых, Азыр көпчүлүк гречка нанын тандашат. Анткени ал кочкул түстүү. Андан тышкары кандын басымына жана холестеринге жакшы таасир берет. Ошондуктан суроо талап чоң. пышный стал. Муку пересмотреть. Чиабатта акыркы убакта жакшы көтөрүлөт. Унду жана жеткирүүчүлөрдү кайра карап чыктык. Биз сапатка жооп беребиз. Азыр дан жакшы, ун да жакшы, нан жакшы көтөрүлөт. Бирок ачыткы баардык ун түрүн кабыл албайт. Всю муку принимает. У нас, знаете, такие отношения. Биздин жамаатта бири-бирибизге ишенебиз, жардам беребиз, коштоп турабыз жана көзөмөлдөйбүз. Эч ким жалгыз калбайт. Контролируем. Человек никогда не оставит. Ар бир кызматкерге ар дайым колдоо көрсөтүп, кайсы этапта болбосун жанында болобуз. На любом этапе. Именно хлебом заниматься — это самый тяжелый процесс. Хлеб можно... Нан бышыруу эң оор процесс. Нанды ар бир баскычта бузуп алуу мүмкүн. Ун туура эмес тандалса, тыныктырууга туура коюлбаса, нан чыкпай калат. Камыр туура эмес жуурулса, туура эмес форма берилсе, туура эмес бышырылса, нан бүт бойдон жараксыз болуп калат. Все, хлеб уже не получится. Занимаясь там производством тортов. Ал эми торт жасоодо болсо, крем менен кооздоп, оңдоп койсо болот. Ал эми нанды оңдоого мүмкүн эмес. Ошондуктан нан өндүрүү эң оор өндүрүш. Производство хлеба самый тяжелый, и производство хлеба низкая рентабельность. Мындан сырткары анын рентабелдүүлүгү төмөн. Эгер сен өз кардарыңды таап, сапаттуу нан сунуштай алсаң, анда бааны жогорулатууга болот жана ал бааланат. И будут ценить его. За 7 лет у нас Биз 7 жылдан бери иштеп жатабыз жана суроо талап улам өсүүдө. Бул баары бир сапаттын аркасы менен. Командада мыкты адистер, мыкты технологдор болушу керек. Ошондо гана ошол сапатты кармап туруу мүмкүн. держать вот эту вот марку, держать вот это качество. Недавно у нас был Жакында кант диабети менен ооруган бир кыз пикирин калтырыптыр. Ал биздин нанды жесе гана кант деңгээли көтөрүлбөйт экен. сахар не поднимается. На своем производстве мы используем только казахстанскую муку. Биздин өндүрүштө биз толугу менен казакстандык унду пайдаланабыз. Себеби импорттук ун арзан болбойт. Ал эми керектөөчү биздин нанды сатып алууга ашыкча акча төлөбөшү керек. Вот эта вот мука рисовая и зеленая гречка появилась в 2000. Бул күрүч жана кара гречка уну 2019-жылы пайда болгон. Аны бизге аутизм менен ооруган баланын апасы суранган болчу. Ал так ушул глютенсиз нан бышырып берүүнү өтүнгөн. Сделала запрос на выпечку хлеба именно без глютена. Аны элдин наны суроо талапка ээ. Бул албетте бизнес жүргүзүүнүн туура жолунун натыйжасы. Дан өсүмдүктөрүнөн бышырылган нан аутизм менен жабыркаган балдарга, кант диабети бар адамдарга, ошондой эле ашказан ичеги ооруларынын алдын алуу үчүн пайдалуу. Ал диетологдор жана аллергологдор менен кеңешип, алардын изилдөөлөрүнө таянып, керектөөчүлөргө эң пайдалуу 5 түрдүү нан сунуштайт. Набайкана күнүнө ден соолук үчүн пайдалуу болгон 10 түрдүү нандан 3000 даанасын чыгарат. Продукциялар 1000 соода дүкөндөрүнүн текчелерине коюлган. Ошондой эле балдар бакчаларына да жеткирилет.
Бул Навайкананын 25 кызматкеринин биргелешкен жана тынымсыз эмгегинин жыйынтыгы. Иштөө күнү таңкы саат 5те башталып, кечке чейин уланат. Рустем менен Анель ар бир кызматкердин эмгегин терең урматташат. Адамдык капиталды өзгөчө баалашат. 20 лет назад к сотрудникам относились. 20 жыл мурда кызматкерлерге болгон мамиле башкача болчу. Азыр болсо бул таптакыр өзгөрдү. Азыр адамдык капиталга көңүл буруу керек. Сейчас нужно поменять свое мышление на human капитал, да? Человеческий капитал должен быть. То есть ты один. Бизнести ийгиликтүү жүргүзүү үчүн күчтүү команда керек. Себеби өндүрүштү бир адам жалгыз көтөрө албайт. У тебя должна быть команда. И команда не только ты должен там. Жетекчи жөн гана катаал болбостон кызматкерлерге өнүгүүгө, билим алууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Туруктуу айлык акы төлөп, социалдык пакет сунушташ керек. Дать хороший социальный пакет, чтобы эта команда вместе с тобой работала. У наших пекарей. Биз азыр кызматкерлерибизге социалдык пакет беребиз. Жеке медициналык мекеме менен келишим түзүп, медициналык камсыздандырууну төлөйбүз. Бул камсыздандыруу кызматкерлерге эле эмес, анын үй бүлөсүнө, балдарына да тиешелүү. Для их семей. То есть не только для одного сотрудника, а для членов семьи, для детей. И каждый сотрудник, он знает, что он... Ар бир кызматкер өзү даярдаган нанды шаарда кардарлар күтүп жатканын билет. Бул жоопкерчилик менен жумушка келет. в городе. И когда он знает вот эту вот ответственность, он сам идет на работу. Да, работа тяжелая, очень тяжелая. Албетте бул жумуш жеңил эмес. Бирок биз кызматкерлерди ашыкча ишке жүктөбөйбүз. Алар бул жерден эле тамактанат. Массаж жасаган отургучтар бар. Бош убактында эс алып алышат. Каждый день. Ар бир күн эртең менен саат 7де нан жеткирүү менен башталат. Нан түштөн мурда дүкөн текшелерине жетиши керек. Бул биздин дүкөндөрдүн шарты. Биз бул тартипти сактайбыз. Онлайн дүкөндөр менен да кызматташабыз. Күн сайын 10 айдоочу нан жеткирет. Водители ежедневно доставляют хлеб. Дүкенге барган кезде өзүмүздүн нанды көргенде Дүкөнгө барарда өзүбүздүн нанды көрүп кубанабыз. Анткени аны кандай жол менен жасалганын жакшы билебиз. Ал кошулмасыз табигый жол менен бышырылган. Биз ушул нанды бышырабыз деп сыймыктанабыз. Уялмайсың да осы нанды біз пісіреміз деп мақтанып айтамыз. Үй бүлө жана коом үчүн ак ниет менен эмгектенүү ар дайым бааланышы керек. Ар дайым ишеним жана кардарлардын ыраазчылыгы бизнес үчүн эң жакшы фактор болуп саналат. Бул ыкма катуу жарнамадан алдаганча натыйжалуу. Эмгек, билим жана аракет сапаттын негизи. Ал эми сапаттуу продукт ар дайым талапта болот. Мына ушундай принципти үй бүлөлүк бизнес жүргүзүп жаткан Анель менен Рустем карманышат. Я стараюсь в гости ходить со своей. Конокко барсам да, тойго барсам да өзүмдүн нанымды ала барам. Жүргөн жериме белек катары алып барып, баарына таратам. Нандын даамын татпай туруп жөн эле жарнама менен кардар тартуу мүмкүн эмес. Ошондуктан биз даам таттыруу аркылуу кардарларыбыздын санын көбөйтүп жатабыз. Хлеба. Только через дегустацию. Вообще процесс хлеба, да, допустим, мы выпекаем. Жалпысынан нан бышкандан кийин дагы 6 сааттай муздаш керек. Бул да процесстин бир бөлүгү. Нан бышкандан кийин дагы жетиле берет. Ошондуктан ысык нанды жебеген жакшы. Эртеси күнү жеген жакшы болот. Биздин чоң апалар бир жумага жете турган нан бышырышчу. Ал нан баштыкта эмес, дасторконго оролуп сакталчу. Мына ошол эң пайдалуу нан. Вот это самое полезное. Бүгүнкү күндө нан бышыруу бул чыныгы өнөр. Даамдуу жана пайдалуу нан бул чеберчиликтин, кесипкөйлүктүн жана чыдамкайлыктын жемиши. Ар бир элде дасторкондо жаңы нан болушу, үйдүн жылуулугу, токчулугу жана бакубаттуулугунун символу. Чыныгы даамдуу нан денени гана эмес, жан дүйнөнү да тойгузат. Өз ишин сүйгөн Анель менен Рустем коомго жөн гана нан эмес, жүрөгүндөгү жылуулукту жана камкордукту тартуулашат. Бул эмгектин эң таттуу даамы, чыныгы нандын даамы.